сиз жакшы нерсени айттыңыз да, жарнак менен көрнөктүн тарыхын, таржымалын айтып кеттиңиз. Кыргыздын мындай сөзү жок депчи, туура. Кыргыз тилин өлтүрүш үчүн эмес, өстүрүш үчүн алардын аталышын табышыбыз керек. Бирок кыргыз тилинде парламент деген ат жок, депутат деген ат да жок. А бирок биз жүрбөйбүзбү? Эми мен мыйзамга келейин. Мунагы реклама жөнүндө мыйзам дейсиңерби, жарнак дейсиңерби, жарнамыз кеп анын аталышында эмес, кеп анын ичинде. Бул мыйзам менин жеке пикиримде жанагы чала төрөлгөн бала, жаңы төрөлгөн бала баса албаса аны ити деп коет. Бул мыйзам деле ити мыйзам да. Мен ошонун ичинен бир беренени айтам да, 16-чы берененин 2-чи бабынын акыркы абзацында мындай деп жазып атасыңар да силер. Жанагы алкоголдук продукциянын мурда белгилүү болгон аттарын пайдаланууга тыюу салынат деп. Чечмелеп кененирээк айтып бериңизчи, эмнелерге тыюу салынат? Мен расмий тилде айтып кетсек, реклама алкогольной продукции не должна распространяться в наружной рекламе, распространяться до, во время и после демонстрации фильмов, кино, содержать демонстрацию процесса потребления фильма. Жана буга окшогон 10го жакын эмелерде абзацтар бар. Бир топ ошо телевидение, радиодо, интернетте, общественный транспорт, кайсы бир детский, учебный, медицинский, спортивный, культурный организациядан 200 метр алыстыкта жайгашыш керек. Токтотолу коюңуз. Сиз таптакыр түшүнгөн жоксуз. Жана Алмаз Сатиевич айтпадыбы? Сизге коёндор жөнүндө суроо берип атса, сиз аюулар жөнүндө айтып атасыз да. Мен сизге так айттым. 16-чы статьянын берененин 2-чи бабынын акыркы абзацында жазылып турат деп. Ошону айтып бергиз чечмелеп. Каяка кетип калдыңыз? Акыркы абзацы реклама алкогольных напитков на радио и телевидении. Мен Манастын тилинде бердим, сиз Пушкин тилинде уруп баратасыз да. Алкоголдук продукциянын жарнамасы радиодо жана телевидениеде таңкы 7ден кечки 12ге чейин тыюу салынган ойго. Дастан Артысбекович, мен бул бир суроомду бере элекмин айыл. Бул кайталап отуруп суроом барын алып койду. Сиз караңызчы. Таппай атасыз. Биз келчинебекке окуп койсоңуз ошо пунктун белким түшүнүктүү болот. Сизге убакыт кошуп берем. Товардык белгилерди, сода маркаларын, брендтерди, жалпы брендтердин алкоголдук продукциянын мурда белгилүү болгон аттарын пайдаланууга тыюу салынат. Ого коёй, бул тапканча мен өзүмөн айтайынчы. Манас үчелтиги боюнча мыйзам бар. Манас үчелтиги боюнча мыйзамда минтип жазылат. Манас, Семетей, Сейтек деген аттарды атоо боюнча Кыргыз өлкөсүнүн өкмөтүнүн токтому керек деп. Бизде бүгүнкү күндө Манас деген арак бар, Семетей, Сейтек деген коньяк бар. Ошолорго өкмөттүн токтому барбы? Сиз кошуп берип коюңуз бир жуман. Рыскелдичинеги бул боюнча тоже бир жыл мурун бир топ талкуу болгон, комиссия түзүлгөн. Анан Кыргыз патенттин мыйзамы боюнча 10 жылга чейин ошо брендти колдонгонго укуктар бар экен да, бул брендтердинчи. Ошондуктан себептен биз эгер ал брендтерге тыюу салсак, кандайдыр бир компенсация төлөп бериш керек да, биз мыйзам чегиндечи. Сиз катыраак айтсаңыз, тазалашып айтып экенсиз да. Мен уккан жокмун сиздин бир да сөзүңүздү. Бир жылдан ашык болду. Бул маселе боюнча комиссия түзүлгөн, бир топ органдардан. Ошонун алкагында бир топ талкуу болуп, сиз айткан ошо брендтер бар, коньяк, Сейтек, Семетей, Манас деген аттарды колдонулат. Бирок биздин мыйзам боюнча булар 10 жылга чейин бул брендти колдонгон укугу бар. Бул Кыргыз патент негизги ролду ойнойт бул жерде. Ошондуктан эгер биз тыюу салсак, биз буларга кандайдыр бир компенсацияны баалап төлөп беришибиз керек. Ошол себептен бул талкуу токтотулган. Силер шайкеш келтирбейсиңерби эки мыйзамды бири-бирине? Анда бирөөнүн иштетпей, бирөөнүн иштетишиңиз керек. Сизге комиссиянын жыйынтыгын берели, ошол жерде 30 секунд кошкула, суроолор кайтылып калды. Комиссиянын жыйынтыгы эмне керек бар? Мыйзам туруда. Манас эпос жөнүндө мыйзам туруда. Мыйзам аткарылбай атпайбы? Сиздин түк түшүнүгүңүз жок экен.
сурооду да түшүнгөн жоксуз. Антимонополия мына көчөдөгү көрүнөк жарнактар боюнча мамлекеттик тил жөнүндө мэрия менен анан комиссия менен чыгып алат. Сиз Токтогул көчөсүнөн баштан аягына чейин бассаңыз, бир дагы кыргыз тилинде аталыштагы немени таппайсыз. Подиум, Юрфа, Авангард, Ламбард жок кыргыз тилинде. Ал эми ошол фирма компаниялар дүкөндөрдүн аталыштары ошол мисалы юстиция органдарында ошол каттоодон өтүп ошондо неметип калган болсо, аны биз моунда немете албайт экенбиз да, бул жарнамага кирбей калат экен. Алар ошондой каттоодо мисалы англис тилинде же латын тилинде ошондой өтүп калган болсо, алар ошондой болот. А эми башка сиз айткан могу көрүнөктөр дагы маселелер боюнча дагы Токтогул көчөгө мен өзүм да басып, ошол дагы чыгып бир көргөнгө мен даярмын, аны иште жүргүзөбүз. Ой, кокуй ой, мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда жазылып турбайбы? Мыйзам бар да, мамлекеттик тилде, анан кийин башка тилде. Силер шайкеш келтирип алып келбейсизби? Эмне алып келдиңер бул мыйзамды? Ошону айтып атам. Ой, бет барбы силерде? Былтыр алып келдиңер, быйыл дагы алып келдиңер. Эч сурушкуду киргизбепсиңер. Биринчи микрофон. Рахмат, Дастан Арсбекович, урматтуу эл өкүлдөрү, урматтуу өкмөттүн өкүлү, урматтуу президенттин өкүлү. Мен Жанар Кубаныч айткан сөздү кошоюн дедим эле да, мен ушул улуу Рамазан айында унчукпай эле коеюн дедим эле, бирок кечеги Альфа Телеком менен Кыргыз Телекомдун ортосундагы пайда болгон КТ Мобайлдагы эрендердин алган айлыгын көрүп, мен унчукпай коюуга тура албадым да, үйгө да жатып тура албадым. Чакалайдын чак түшүндө 345 миллион сом акчаны уурдап атса, анан биз ушундай улуу айда айткан уят деп унчукпай отура берсек, биздин өзүбүздү уурдап кетиши мүмкүн да. Эми парламенттик комиссияда отпой, парламенттик комиссияга чейин депутаттык ушул жерде мен сүйлөп, транспорт комитетинде комиссия түзүлгөн. Аны мен жетектегем. Ошол кезде менин кесиптештерим колдобой койгон, кол койбой койгон. Кыргыз Телекомдун ичиндеги кыңыр иштери боюнча мен аныктама жазып чыксам, эч ким көңүл бербей койгон болчу. Ал жерде 8 кылмыш иши бар деп Коопсуздук кеңешинин башчысы Дамир Сагынбаев мага жазса, мен ошону ушул жерден айтсам, мени алдамчы кылып, тигини жалганчы кылып сотко берип, бүгүн мен соттошуп жүрөм. А 8 кылмыш иши сотко өтпөй турат. Мына ошол жерде КТ Мобайл да бар болчу, арда Актел да бар болчу. Ошол жерде сатылган жыштыктар миллиардтаган акчага деген мандемдер бар болчу. Эй, мамлекеттин Коопсуздук кеңешинин катчысы мага жазып атат. 8 кылмыш иши жөнүндө. Мен ошону ушул жерде айттым. Буну өкмөт башчы да билет. Мен ага жазсам, рассмотреть соответствие занимаемой должности Бакыт Шаршемов десем, ал Бороновго Боронов мага жазыптыр да, сотко өтпөптүр иш депчи. Эми сотко өтпөсө ким күнөөлүү? А бирок 8 кылмыш иши бар экен ачыкталып атпайбы? Аны Коопсуздук кеңеши башчысы, башкы прокурордун орун басары, АКСтин башчысы мага жазып атат да. А биз бүгүн 345 миллион сомду уурдатып алып, унчукпайт. Ошон үчүн тармактык комитетте карап, парламенттик комиссия түзүү боюнча сунуш киргизем. Рахмат. Рахмат. Мен биринчи Кубат акенин баласына берейинчи, анан Кубатбек Алчевич сизге берейин. Эдил Осмонбетович, айтыңызчы, Ысык көлдө дагы 3 лицензия бар дедиңиз. Кайсы жерлерде бар? Рыскелди ичинде 4 лицензия бар. Бул Сары Сай аянтчасы, Жетөгүздө. Жетегиз? Сиз катыраак эле айтсаңыз, шыбырабай эле, такыр эле толкундан атасызбы же коркуп атасызбы? Каты эле айтыңыз, эл уксун, эл барып күтүп атат. 4 лицензия бар. Рыскелди Чинебекович, бул Жетөгүздө Сары Сай аянтчасы, анан Сары Жаз аянтчасы, Аксуу районунда. Көлдө Аксуу районундагы бир бар, Беркут аянтчасы бар, анан ушул Кызыл Өмпү. Уранга 4 лицензия бар. Көлдө. Разведкага. Дастан Арсбекович, но жерде балдарды карасаң, мен атайын карап турдум да, 47-тен баштапчы. Жөн эле мен суроо берген жокмун, отурам, булар болсо жөнөтүп атат. Рыскелди Чинебекович, ар бир сүйлөгөн сөзүндө бул автомат түрдө кете берет экен да, кош берем убактыңызды.